урматтуу Жалал Абад областынын тургундары, мына дагы 4 адам, 5 адамдан сырткары дагы 4 адам кошулду. Азыр уже лаборатория уже немесин берди. Булар бизде Ырыс айыл өкмөтүнөн кошулуп атат. Эми фамилияларын окуп эле коеюн. Эң жашы 7 жашар бала. Булардын бардыгы контакттагылар, умурага барбагандар. Бардыгы дагы 4 адамдыкы уже анализ чыкты. Азыр 4 адамды тең алып барып жаткырабыз. Эң кичүүсү ошондо 7 жаштагы бала ооруга чалдыкты. Азыр 10 минутадан кийин биз жарандык коргоону комиссиясы уже чакыртылды. Bir 15 жарым сааттын ичинде биз уже кырдаалды карап туруп, область боюнча өзгөчө кырдаал киргизүү. Ошол эле кезде областтык ЧПК дагы чакыртылды. Ал менен кайсыл жерлерге чектөө киргизебиз. Кайсы айылдарга ошо адам кирбей чыкпайт, ошол жерде мындайча айтканда чектөөлөрдү алабыз. Ал bir жарым сааттын ичинде анын дагы уже чечимдерди кабыл алабыз. Себеп дегенде уже токтобостон көбөйө баштады. Контакттар өтө көп боло баштады. Көчөдөгү элдерди дагы бир жолу мен суранып кетем. Уже бардыңыздар ичкерге киргиңиздер. Бая мен информация берип кеткенде, обсервацияда 60 адам жатып атат. Бүт немеде турат. Бул 60 адамдын дагы коркунучу бар бизде. Аларды дагы биз дыкат көзөмөлдө туруп атат. Уже Сузак районунда 4 айыл өкмөт деп атталып атат. Бул 4 айыл өкмөт өтө чоң калктын саны жашайт. Сузак айыл өкмөтүндө билесиздер 40 миңге жакын, Ырыс айыл өкмөтүндө деле 38 миңге жакын, Атабеков айыл өкмөтүндө 8-10 миңге жакын калк жашайт. Орто эсеп менен биздин эсеп менен уже 150 миңдей калк жашаган аймактар да уже өзгөчө кырда мындайча айтканда оорулар катталды. Ушул айылдагыларга мен суранып кетем, урматтуу жарандар, ушул айылдарга кирбөөнү тыюу салабыз. Сиздерден сураныш, кирбеңиздер, ден соолук керек болсо, ушу 3-4 мен азыр атын айтып кеткен Сузак, Атабеков, Ырыс айыл аймактарынын аймагына кирбешти бардыңыздардан суранып кетем. Кандай маселе болбосун ал аймактарга кирбешке аракет кылыңыздар. Себеп дегенде оору мындан ары да таркап кетпесин, биз алдын алышыбыз керек. Көчөдө жаш балдар менен жүрсө, биз азыр өзгөчө кырдаал киргизгенден уже чара көрүш баштайбыз. Ошон үчүн ушул жактарын жакшылап көзөмөлгө алыңыздар сураныш. Жалпы Сузак районунда 12 болду азыркы күндө. Ошондо 5 коронавирус уже аныкталды. Буларда коронавирус аныкталды деген жарандар. Тең жөн эле контактта болгондор? Булар контактта болгондор, эң кичүүсү 7 жашар бала. Булар Ырыс айыл өкмөтүндө тургундар. Изоляцияга алынгандар барбы? Шектелип атып анализ алып карап. Обсервацияга алынгандар бар. Обсервацияда ошо 60 адам азыр ошолордун дагы анализдерин жөнөтүп атабыз. Ар саат сайын бизге лаборатория берип атат. Мен бая айткам 40 адамдыкынан 5 чыккан деп, азыр бир 5-10 адамдыкынан жакындан эле уже бизге 4-өн чыгарып берип атат. Мына ошо анан лаборатория боюнча, көчмө лаборатория боюнча уже биздин медиктер айтты, азыр уже Жалал Абад шаарына кирип келип калды. Уже ушул жерден анализ чыгарып, ушул жерден уже инфекционныйга жаткырышты баштайбыз. Азыр жарандык коргоонун чакырдык. Бардыгы келип атат. Бир 5-10 мүнөттүн ичинде уже биз чечим кабыл алабыз. Эми азыр калктын санын санайбыз, бардык нерселерди санайбыз. Анан ушу Ош-Бишкек жолунда автоунаалар каттай береби? Ош-Бишкек жолунда автоунаа азырынча чектөө киргизе албайбыз. Себеп дегенде каттоо үзүлбөйт, бирок Ош-Бишкек жолунда ар бир районго уже блокпосттор коюлат. Ар бир адамды каралат, хлорлоонот, мындайча айтканда түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкө аракет кылабыз. Биз суранып кетет элек, өзү негизи Жалал Абад областынан сырттан келбешти элди биз суранып кетет элек. Ошол эле Бишкек шаарынан башка жактагыларды эми бүгүн ушундай темп менен кетип атат. Республикалык деңгээлде да уже каралса керек деп ойлойм. Уже каралып атат азыр. Ошон үчүн мен элди суранат элем. Областтардын ичинде бизге Жалал Абад областына сырттан келбегенге аракет жасаңыздар. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Урматтуу мусулман журтчулук, кадырман калайык калк. Ар бир жакшылык, ар бир жамандык Аллах Тааладан.
Hazreti Peygamberimiz aleyhisselam'ın kutman sahabası Ubada bin Samit radıyallahu anhu kerez qatarında baldarına kaltırgan osiyatında oğlum taqdırdın жақшылық жамандығы Allah Taaladın dep bilmeyince, iman keltirmeyince imandın damın seze albaysın. Allah Taala'nı tanıp bilүүnün hakikatına jete albaysın deydi. Suzak menen Noqat'ta 3 adam tajılan menen jabırkады dep aytılsa, 3000 adam untalaşıp, tartip sakçıların jөөлөp, japayılıktın jogorku үлgüsүn көрсөтүp jattık. Düýneli jabırkagandarga jardam berip, çınıgı musulmançılık sıfatты körgözüp jatsa, bizdin ulak tartçı mırza jigitlerimiz un tartıp talaşıp jüröt. Makul, ayal zatı zayıptık kılıp çevelektep jiberer, birok anı joşutçu da, jөнгө salçu da er jigit emespi. Alam mırzası Muhammed aleyhisselam aytat, kim kıynalıp durgan pendege jеңилдик kılsa, aga kömök көрсөtse, Kudayı Taalam al insanga dünya jana ahirettin oorçuluğun jеңil kılat deyt. Ardaktu agayın, tuğan, han manastın tukumu. Başыбызга келген оорчулукту un талашуу менен эмес, un таратуу менен жеңилдетпейлиби? Кыйынчылыкты жеңүүнү, кырдаалды жөнгө салууну дүрбөлөңгө түшүү менен эмес, өзгөлөргө жардам берүү менен чечпейлиби? Диндарлыгы менен башыбыз таанылып бара жаткан эл элек. Касиеттүү каабадан ак калпак көрсөк, кыргыз деп билип, жүрөк элжиреп, сүйүнүчтүн көз жашы көкүрөктү жибиткен эл элек. Эмне балга кептелдик? Мындан каатчылык абалды да көргөнбүз. Суумай жок, семичке кеп, аны кустардык жол менен жасалган машинеге май тартып жегенде мынчалык болбодук элек. Буудай жок, жүгөрүнү кол тегерменге тартып, загарынан жеген учурубузга али чейрек кылым болуп боло элек. Бирок мындай абал баштан өтпөдү эле. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Бетмебет повестинде Сейде күйөөсү Ысмайыл Тотойдун уюн уурдап, союп алган кылыгынан улам аны жектеп, солдаттарга карамап берүүгө көмөктөшөт. Азыркы сейделер күйөөсүнүн кулагынын кужурун алып, базарга жетелеп, элди дүрбөлөңгө түшүргөнгө салым кошуп келет. Кээ бир аймактарга карантин киргизилгенде эле колубуздагы WhatsApp'тарга, социалдык түйүндөрдөгү натура маалыматтарга, ушак айыңдарга, жалган жалааларга карантин киргизбейлиби? Пайгамбарыбыз алейхиссалам адамдарды колдору жасаган иштери эмес, тили менен аткарган күнөөлөр аркылуу тозокко жүзү менен жыгылаарын баса белгилеген. Оорунун башы башталган чоң Кытай деле бизчелик болгонун көрө албадык. Багын баттаган жерди деле уга албадык. А бирок адамдардын кайгысынан тыйын жасагандар бизде пайда болду. Азык-түлүктүн баасын жасалма көтөрүп, үлбүрөгөн үмүттүн шамын өчүрө үйлөштү. Туура, кээ бир элдер дарат кагаз талашып мушташканын көрдүк. А бирок нарктуу эл өзүндөй болгон нарк менен балынат эмеспи? Кудай сактасын, жаман айтпай жакшы жок. Мындан жаман акыбал келсе, эмне балда болобуз? Кудай сактасын, сабыр кылалы. Сабырдуу жетер муратка, сабырсыз калаар уятка. Шариаттын талап экен мечиттердеги жамааттарды токтоттук. Зарыл экен жамаат эмес, жумаларды убактылуу токтоттук. Баш ийдик шариатка, келгиле баарыбыз моюн суналы динибиздин айтканына. Тажилдетке кабылган жарандарыбыздын умурадан келгендигин талкуулоо көп адамдын ыйманын жаңылап, кээ бирлердин чала ыйманын жууп таштады көрүнөт. Акылга салсак, Кытайдан чыккан оору бизге биринчи келиш керек эле. Аралыктын жакындыгы, келип чыккандын көп болуусу, товарлардын чыгуусу оорунун көп жугуусун шарттайт беле. Бирок андай болбоду. Улук Кудайга миң ирет шүгүр. Умрачылардын дуасы менен балким башка да балейлерден сакталып тургандырбыз. Аны биле турган күн да келер. Бүгүн туман каптап турат. Эртең туман таркап, ким жөө, ким аччандыгы билинет. Кыяматта момундардын жүзү жарык болгору айдан ачык. Умрачыларды умрага ыңгай сабалда кетирди деп муфти айтты. Же бир компанияны, же бир саясатчыны күнөөлөй турган күн эмес бүгүн. Бүгүн ынтымак менен абалдан чыгып кетүү милдети турат. Жакшылык күнгө жеткени бизде. Кутулганыбызга шүгүр айтып, түлөө тойдон кийин да териштирип алаарыбыз айыптууну ал күн качпайт. Урматтуу бир тууганым, ушул элдин молдос деп кулак салганыңар, эки ооз илими бар деп төргөл тургузуп сыйлаганыңар, маселе болсо сурап кайрылганыңар болуп келген ардайым. Албетте, кадырдын бар Аллага таандык. Бирок ошондой болсо да, силердин назарыңарда канчалык кадырым болсо, ошонун баарын жүзүмө тутуп өтүнөм. Сабырдуулукка, токтоолукка, ынтымакка келели. Чагымчылдарга алдырбайлы да дүрбөлөңгө түшпөйлү.
ыймансын алган каар заманда ыйманыбызга жарака кетирип алгандан сак бололу. Башыбыз бар, башчыбыз бар, мамлекетибиз бар. Элибиз итаат кылып моюнсуналы. Эл менен көргөн улуу той. Уучубуз кур эмес, ун тараткан, пул тараткан, дары дармек бет кап берген азаматтарыбызга Кудайым жар болсун. Ошолордун учу улансын. Урматтуу бир туугандар, Кудайым элибизге, жерибизге жакшылыгын ыроологон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мекендештерим, элибизди дүрбөлөңгө салып, коронавирус деген илдет бизге дагы келип каптап кирди. Бул илдеттин масштабы эгер тарап кетсе, бул өтө коркунучтуу. Мына буну азыр Италиядан гана биз көрүп атабыз. Күнүнө 500га жакын адамдар майып болуп кайтып кетип атат. Мен сиздерден суранарым, илимпоз катары, медик катары суранарым, биринчиден сиздер үйдөн чыкпай, үйдө отурушуңуздар керек. Ошондо гана сиздер бизге жардам бере аласыздар. Ошол вирустун элибизге тарап кеткендин бирден бир жолтоо болгону бул үйдө отуруш керек, эч жака чыкпаш керек. Үйдө гана отуруш керек. Экинчиден, колду дайыма таза жууп, таза кармап, спирт менен майлап туруу керек. Албетте маска дагы адамды ушул вирустан сактайт. Бул дагы илим тарабынан далилденген. Эми урматтуу мекендештерим, биз медиктер дайыма сиздерге жардам бергенге даярбыз. Биз дайыма иштейбиз. А эгер сиз бизге жардам бергиңиздер келсе, сиздер үйдө отурсаңыздар, биз ошондо өзүңүзгө дагы, элибизге дагы, мамлекетибизге дагы, и медиктерге дагы жардам берет элеңер. Сиздерге кааларым, ден соолук, аман болуңуздар, бар болуңуздар.